Саламатсыздар, урматтуу Булак KG сайтынан окурмандары, көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Кыргызстандын фармацевтика бирикмесинин жетекчиси Эрнис Асановду студияга чакырдык. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Ушул кечээ күнү эле, жаңылышпасам, Саламаттык сактоо министрлиги Алымкадыр Бешеналиев өзү жыйын өткөрдү сиздер менен бирге. Жана ушул Орус-Украин согушунун алкагында болуп жаткан бир топ көйгөйлүү маселелер азыр Кыргызстанда дары-дармектен жетишпестигин пайда кылып, анын натыйжасында кыргыз элине да бир зыян тиет деген божомолдор айтылып атат да. Ошол кооптонуу канчалык деңгээлде туура болуп жатат, ошол тууралуу айтсаңыз. Эми биринчиден бул божомол мен айтат элем туура эмес деп. Анткени бул такыр эле чындыкка дал келбейт. Бүгүнкү күндө күнүгө колдонуп кеткен дарылардын көбүн эсе ошо дары кампаларында, дарыканаларда бир 3 айга жете тургандай запасы бар. Анан айта кетүү нерсе, кымбаттайт экен, дары жок калат экен деген бул ошо болбогон кеп. Билбейм ким кандай максат менен чыгарып атат. Мен айтат элем биздин жарандарга биз мурун кандай иштеп атсак, азыр деле ошондой режимде иштеп атабыз. Эч нерсе өзгөрүп, эч кандай паника болгон жок. Болгону гана Украинага жана Россиянын компанияларына берилген заказдар жөнөтүлбөйт деп айтышты. Анткени Украинадагы эми абалды баарыбыз эле байкап көрүп атабыз. Алар эми согуш болуп атса кантип жөнөтмөк эле дарыны. Өзүлөрү бункерде отурса. Анан Россиянын компанияларына болсо, Россияга Европа, Америка көп мамлекеттер санкция киргизгенине байланыштуу дарылар азайып келбей калышы мүмкүн деп өзүлөрүнүн ички рыногун толтуруш үчүн пока убактылуу токтотуп атышат. Мындай орточо эсептеп көргөндө бир 50-60% келип аткан. Анткени биз баягы таможенный бажы биримдигинин алкагында болгондуктан бизге Россиядан алып келүү оңойда, жакында болуп атканда. Анан кийин мен ойлойм, эми ошол жок дарыларды эми бүт эле мамлекеттердин колдонуп аткан дарылары окшош эле да. Анан мында эч кандай жаңылык деле эмес. Башка бизде мисалы түз эле Кытайдан, Индиядан ошо заводдор менен бүгүнкү күндө түз иштейбиз, Турциянын заводдору менен. Керектүү дары-дармектерди, жетишпеген дары-дармектерди биз бүгүнкү күндө пландап, анан Саламаттык сактоо министрлиги дары-дармек департамент менен бүгүнкү күндө түзүлгөн жумушчу тобу менен иштеп атабыз. Бизде баягы мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, биз баягы закондуу түрдө баарын алып келип, бажыдан өткөрүп, лабораториядан сапатын тастыктап, анан гана аптекаларга чыгарыш үчүн. Ошол Кыргызстанга алып келинген дары-дармектердин 60-70%-на жакыны ошол Орусия менен Украинадан 50-60 деп жатышат. Азыркы согуш абалын эске алсак, эми ал дары-дармектерди экспорттоо ал жакта токтоп турат. Анан ошол ордун толуктоого азыр ушул тапта бир чаралар көрүлдүбү жана канча пайызда орду толукталды? Азыр эми мисалы кечээкү деле кеңешме биз үчүн баягы күнүнкү эле катардагы эле жумушта. Анан бул маалыматтын интернет блоктарына чыгып кеткенине жараша бардык эле маалымат каражаттары эч кандай себеп жок болчу деп ойлойсузбу, ошондо эсептейсизби? Эгер мисалы кечээ бул маалымат чыкпаганда эч кимде эле иши жок болчу да чындыгында. Буга кооптоно турган дагы эле бир кенедей дагы бир себеп жок да. Эгер ушул кооптонууга эч кандай себеп болбосо, балким Украина менен Орусия менен иштешпей койгонго деле биздин дараметибиз жетеби анда? Мисалы алар
Эми иштешпей койгон болбойт, анткени баягы 5 кол тең эмес да. Мүмкүн кээ бир дары Украинанын өзүндө чыгарса, эгер баасы туура келет, алып келгенге жеңилирээк, Россиядан деле ошондой. Ошол эле дарыларды биз Кытайдын, Индиянын, Турциянын, Өзбекстандын жана башка дары чыгарган чоң өлкөлөрдүн заводторунан алып келе алабыз. Алып келгенге толук мүмкүнчүлүк бар. Анткени биз Кыргызстанга 30дан ашык дүйнөдөгү мамлекеттерден дары алып келебиз. Ошол биз айтып атабыз, Орусия, Украина жакыныраак болгондуктан ташып келгенге ыңгайлуу алар менен иштеп калганбыз деп. Анан алысыраак Индиядан же андан да алысыраак балким Голландиядан, АКШдан дагы келиши мүмкүн да дарыларчы. Анан аларды алып келүүдө бир бааларга бир таасир этпейби, бааларынын кымбатташына? Эми ошо Россиядан келген же Украинадан келген дарылардын баары эле Турциянын базарында, рыногунда дейбиз, Индиянын жана башка мамлекеттердин рыногунда бар. Эми азыр доллардын да евронун да курсу көтөрүлүп кетпеди. Ошого жараша бир аз гана мындай айырмачылык болушу мүмкүн, бирок ал мен баанын өсүп кетишине деле көп таасир берерине ишенбейм да. Анткени биринчиден баягы официалдуу түрдө алып келип аткан компаниялардын баанын көтөрүшүнө эч ким кызыктар эмес да. Анткени баа көтөрүлсө өтпөй туруп калат. Баа көтөрүлүп кетсе сатылбайт, дарылар кымбат болуп калса. Ошондуктан биз бардык күчүбүздү жумшайбыз, что баягы дарынын азыркы сатылып аткан баасынан кийинки келе турган ана жаңы партияларынан айырмасы көп болбойт деген ойдобуз. Анткени жакшы бааларды мисалы Турциянын рыногунан, Индиядан, Кытайдан жана башка рыноктордон алып келсек болот. Мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, биринчи айтып кете турган эң маанилүү нерсе бул биздин ошо дайыма баягы дары алып ичип турган жарандарга айтат элем, керектүү гана өлчөмдө алгыла да. Көп алып аны сактап коюп, анан мисалы мен ойлойм, ар бирөөбүздүн эле үйүбүздө же дарыны сактай турган эч кандай деле андай ылайыктуу шарт жок да. Бир күн ысык болот, бир күнү салкын болот. Андай абалда бул дары өзүнүн сапатын жоготот. Такыр эле таасирин да тийгизбей коюшу мүмкүн. Ошол эле заматта состав өзгөрүп кетсе, туура эмес сактагандан организмге ууда болушу мүмкүн да. Ошондуктан ченемдүү гана өлчөмдө керектүүсүн гана алыш керек. Анткени көп алып алганда дагы бул дарылардын дагы колдоно турган мөөнөтү бар да, ал дагы чектелүү. Ошондуктан түшүнүктүү. Бизде жаңылбасам Бишкекте ошол эле Чүй облусунда Ысык көлдө дары өндүрүүчү атайын бир өндүрүүчүлөрүбүз бар. Алар азыр кандай нормада иштеп жатат жана күчөтүлгөн бир тартипте иштеп атышабы, ошолордун иши тууралуу? Бизде Чүй областында Биавит деген завод бар. Эми ал завод ошол эле керектүү субстанцияларды көбүнчө баягы пайызын ошол эле Индиядан, Кытайдан алып келет. Менимче бир гана мында бир көйгөй жараткан маселе, акыркы убакта ошо пандемия башталгандан бери ошол эле Индияда, Кытайда контейнердин, вагондордун жетишпегендиктен алардын баасы да бир топ көтөрүлгөн. Эми биз ага карабастан бизде дагы рынокто дагы көп баягы чоң компаниялар бар, алардын ортосунда дагы аябай чоң конкуренция бар да. Ошол 3 ай болобу, 4 ай болобу запастар бар экен. Бирок убакыт өткөн сайын эгер Орус Украина ортосундагы кагылышуу созула бере турган болсо, дагы абал бир аз курчуй бериши мүмкүн да. Анын алкагында азыр пандемия дагы, ковид да бүт элек. Ошол учурдан пайдаланып, бааларды кымбаттатып жерген бир учурлар катталбайбы негизи сиздин? Эми мен ойлойм, биз
бар менен компаниялар менен аптекалар менен сүйлөшүп баягы эми көтөрө турганга эч кандай негиз жок да. Эми курс өзгөрдү, көтөрүлдү. Эми бул курстагы финансылык рынокто дагы өзүнүн нугуна келет болуш керек жакын арада. Анан мен ойлойм накта доллар менен сомдон еврого карата чыныгы курсу аныкталат болуш керек жакын арада. Бул баягы бир жагынан ушу финансы рыногунда дагы паника да болуп кеттиби? Менимче кооптоно турган бүгүнкү күндө эч кандай маселе жок да. Мисалы азыр 3 айлык запас бар. Жакын аранын ичинде азыр биз ошо бизге саламаттык сактоо министрлиги өкмөт ошо мыйзамдарга толуктуу өзгөрүүлөрдү киргизип берсе, биз тез аранын ичинде ошо керектүү дарыларды алып келип запастап коебуз деген ойдомун. Ушунун үстүндө иштеп атабыз. Бул биздин баягы дайыма эле күнүмдүк жумушубуз да. Анан буга баягы кооптонуп, анан окуй дары түгөнөт экен, барып тезирээк сатып ала коюш керек экен, кымбаттайт деген бул болбогон кеп, бул туура эмес сөз. Буга моюн сунбаш керек, буга алдырбаш керек. Анан ошол дагы бизге маанилүү делинген өлкөлөрдүн ичинен, дары ташылып келген өлкөлөрдүн ичине кимдер кирет? Эгер Орусияны, Украинаны эске албасак, жаңы кандай да келишимдер түзүлүп атабы? Азыр эми дары чыгарган көп эле мисалы Түштүк Кореядан келет, Япониядан да келет, көбүн эсе Кытайдан, Индиядан, анан ошол эле Туркиядан, Өзбекстандан көп эле жакынына турган алардын заводдорунда деле бүгүнкү күндө жетиштүү дарылары, запастары бар. Биз гана бир гана ошо биздин мыйзамдарга мыйзам жол бере тургандай жумушчу тобу түзүлүп, ошонун артында иш алып барып атат. Жакын аранын ичинде тыянагы чыгат деген ойдобуз. Анан кийин ошого жараша биз ошо башка өлкөлөрдөн баягы эгер Россия, Украинадан келбей кала турган дарыларды ошо башка мамлекеттерден алып келип, аларды сертификациядан өткөрүп, сапатын тастыктап, анан инструкциясын кошо коюп, кыргызча, орусча, анан кийин аптекаларга берсек, эми мындай көп деле мындай кооптуу абал жаралбайт деп ойлойм. Эми кооптоонун кереги жок. Азыр карап көрсөк, эми ковид деле азайып калды, грипп деле азайып калды. Кудай буйрса, баары жакшы болот. Ошол саламаттык сактоо министри менен болгон жыйын биздин күнүмкө эле бир күнүмдүк жыйындарга окшош деп атасыз. Анан ал жакта дагы кандай маселелер каралды? Ушул элге ачыктап айтып берсеңиз. Анан мындан баягы ушул ФОМСтун кошумча пакет менен каралган дарылардын саны менимче бир 56 баягы эл аралык аты менен, мындай сатыкка чыга турган аты менен где-то бир 350дөй дары дармек. Анан ошол экинин өзүнүн баасына, анткени мунун баасы чектелген да. Анан кийин ошонун баасына 3% деп кирип калганда транспорт. Бүгүнкү күндө транспорт өтө эле кымбат да алып келиш. Анан кийин менче ошону сурандык эле азырынча ошону пока күчүнө киргизбей, турса, ошол экин токтотуп турса, анткени биз баягы жолдун кымбаттаганына жараша биз мисалы жолдун расходу кээ бир мамлекеттен ушул эле Кытайдан эсептеп көрсөң, эми 3%ке такыр эле жете албайсың да. Анан ойлойм, анан кийин бир биздин дүйнөлүк фармацевтика рыногунда бир туруктуу абал болгондон кийин ошол маселелерге кайра кайрылып, реалдуу ошол убактагы, ошол мезгилди карап туруп, ошого жараша баалары туура коюлуп, анан кийин туура чектөөлөр коюлса, анан кийин ошо закон менен иш алып барганга даярбыз да. Бүгүнкү күндө андай деле көйгөйлүү өтө деле маселе жок. Эми башка мамлекеттерден алып келебиз.
лабораториядан өткөрөбүз. Бир гана бажы төлөмүн төлөш керек. Орточо эсеп менен алганда бул 3% түзөт да. Анткени биз Кыргызстандын бажысы эле чече албайт да. Биз деги бажы союзунда болгондон кийин каалайбызбы, каалабайбызбы, ошо законго жараша ошо бажы төлөмдөрүн жасашыбыз керек. Анан ушул кырдаалга байланыштуу кайсы бир белгилүү дарыларды сатууда бир чектөөлөр, бир адамга анчалык бир көбүрөөк санда сатпаш керек деген чектөөлөр азырынча Жок, андай чектөөлөр жок. Чектөөлөр дагы болбойт деген ойдомун. Анткени азыркы абалда билесиздер, азыр инфляцияда болуп атса, анан тамак аштын да баасы бүгүнкү күндө арзан эмес. Мен кайрылат элем, чтобы ар бир үй бүлө аш чадарын сатып албасын. Андан көрө башка жагына жумшасын. Мисалы, ошол эле балдардын окуусуна төлөш керек, ошол эле бала бакчага төлөш керек, ошол эле тамак ашка короч керек. Анан кийин дарыны көбүрөөк алып койсо, анан үйдө сакталып турганда андан эмне пайда? Түшүнүктүү. Келип бизге ушул суроолорубузга жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары да кызматташып туралы. Рахмат. Биздин урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн фармацевтика бирикмесинин жетекчиси Эрнис Асанов студияда болду. Кыргызстанда дары-дармек боюнча эч кандай көйгөй жок, жана тынчсыздандууга эч кандай бир жүйө себептер жок экендигин дагы билдирди. Биз менен бирге болуп туруңуздар, актуалдуу маселелер тууралуу сөз кылып туралы.